өзүбүз тыюу салып атабыз бир жеринен. Башка жерде башка компанияга мындай льготный условия түзүп атабыз. Тыюу салганда сиз каршы чыгып атасыз. Жо, мен вообще каршы. Өткөнү каршы чыктыңыз го, тыюу салалы десе. Конечно. Анан азыр кайра Кыргызстанда эле тыюусу башка жакка чыкты, дагы каршы чыгып атасыз. Я не могу вашу логику понять. А логика простая. Мен киргизип атам, чтобы почему эки компания калган киргизе берсин. Электронный сигарет боюнча кандай дейсиздер? Просто менин коллегам Дастан Далбаевич айткан оюндан укпар да, бул ошондой болуп атат да, бир жагы менен биз чек коюп жокко чыгаратабыз, а экинчи жагынан какой-то конкретно бир бизнеске уруксат берип атабыз да. Бул мындай кызыктуу болуп калат да. Эми биз Кыргызстан ичиндеги балдар жакшы, Өзбекстан же Казакстан балдар жаман болуп калмак беле. Ошондуктан мен ойлойм, жалпы биз балдарга мындай кам көрсөк, анда биз эки жүздүү адамдар эмеспиз да. Ташиев Шайырбек Кыдышаевичтин мыйзам долбооруна электронный тамекилерге запрет деп ушу комитетте макулдук бергенбиз да. Себеби биздин жаштар балдар чыгып, мына бүгүн социальный комитеттен өтүп тура ал мыйзам долбоору. Компания айтып атат, алар келет, чыгарат экспортко деп. Но бирок эртең бизге ошо тамеки келбей калса, ошол заводдон чыккан тамекини биздин жаш балдар чегет да. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Биз сатпайбыз деп. Себеп азыр электрон тамекини биз запрет кылганда бизде азыр именно контрабанда өсөт. Себеп бул зависимость балдардын. Буну чекпей койбойт. Булар издейт буну. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Кенжебаев жана Маматалиев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2 жана 3 окуга киргизилет. Баяндамачы Маматалиев Мали Абдрахманович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты, чакырылгандар Шембекова Айнура Доктурбаевна, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Умтулов Нурлан Жумалиевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Темиралиев Умбриэль Темиралиевич, Бишкек СЭСдин башкы директору. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул биринчи окууда да сиздер менен карап атканда биз карап чыктык эле. Бул бүгүнкү күнү СЭСде мындай монополия болуп калган да. 2000 жылга чейинки катталган гана компаниялар ишмердүүлүгүн жүргүзө алат депчи. Эми болгону эки компания катталган экен. Эми ушул эки компанияга эле гана уруксат берилип, ал калгандары уруксат берилбеш керек деген жалпы маңызы ушуда да. Биз айтып атабыз, жок. Пожалуйста, келип ошол жерден каттап, ошол мыйзамга ылайыкташтырып иштеле берсин деп. Анан өткөндө бул жерде баягы маселе туулган, өзүнүн баягы өзгөчө тамеки боюнча биздин өзүнүн внутренний рынокко кирбесин деп. Мен аны тактана жазып койдум, черным по белому кылып койдум. С обязательным требованием ограничения вывоза на территорию Кыргызской республики. Мындайча айтканда, только экспортко иштейт. Өзү СЭС Италия мыйзам боюнча экспортко иштейт, бирок все равно бул мыйзамга дагы тактана белгилеп койдук. Урматтуу коллегалар, ошондо бардык айткан сунуштарыңызды эске алып, киргизип койдук. Колдоп берүүңүздөрдү суунабыз. Рахмат. Сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Марлен Абдрахманович, туура айтасыз, негизи СЭС экспортко иштеш керек, бирок алардын нормасы бар да, по-моему, 30 же 20% Кыргызстанга киргизгенге укугу бар, по-моему, компаниялардын. Туурабы? Вот мына СЭСдин директору барбы бuyakta? Да, можете вот ответить. Правильно же я говорю? 20-30%, по-моему, могут на внутренний рынок. Ну, поэтому я же написал с обязательным требованием ограничения вывоза на территорию. Просто булар отургуча мен жооп берип атам да, алдын алачы. Атайын жазып койдук Дастан Далбаевич, чтобы потом этого вопроса не было. Ким? Дастан Далбаевич, эми келип отурушту кайталап койсоңуз. Так, еще раз вопрос. Я говорю то, что у вас же есть норма, что субъекты СЭС могут экспортировать на территорию Кыргызстана, по-моему, то ли 20, то ли 30% там было. Есть такая норма? Она, по крайней мере, раньше была. Дилдебеков Нурдин, Бишкек эркин экономика башкы дирекциясынын бөлүм башчысы. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө квоталап экспорт аткаруу нормасы жок. Бул мурда ЕСке киргенге чейин бар болчу 30%. Анан өндүрүштүлөрдү коргоо үчүн бул норма алынган. Азыр ошондо кандай болуп калды? Азыр болсо өндүрүш кылгандар Кыргызстанга эндесин төлөп чыгара берет, калган көлөмүндө эле. Любой көлөмдө Кыргызстанга чыгарса болот. Бирок бүгүнкү күндө жалпы өндүрүлгөн товардын көлөмүнүн 62-65% экспортко кетип атат. А калганы Кыргызстанга чыгат.
Ошон үчүн көрдүңүзбү, Дасан Албаевич, киргизип койдум да айтайынчы. С обязательным требованием ограничения вывоза на территорию Кыргызской республики. Мындайча айтканда, Кыргыз мамлекетинин ичине кирбейт. Анан суранышта Марлен Абдрахманович, бул жерде электрондук сигареттерди алып салсак из перечня. Себеби бүгүн эле мына соцкомитет тыюу салабыз деп ушундай мыйзам долбоорду өткөрүштү. Дасан Албаевич, өткөндө эле сүйлөштүк го. Бул Кыргызстанга кирбейт. Азыр эми 2000 жылга как регистрация болгон компаниялар киргизсинби анда? Эки эле компания иштесинби? Жок. Алып салалы. Бул тамеки боюнча, туурабы? Эми ал Тамеки жерде боюнча. айырмасы жок. Жок, электрондук сигарет и тамеки айырмасы бар да. Просто мындай болуп атпайбы? Биз кичине өзүбүз тыюу салып атабыз бир жеринен. Башка жерде башка компания мындай льготный условия түзүп атабыз. Тыюу салганда сиз каршы чыгып атасыз. Жок, мен вообще Өткөнү каршы чыктыңыз го, тыюу салалы десе. Конечно. Анан азыр кайра Не, Кыргызстанда эле тыюусу башка жака чыкты, дагы каршы чыгып атасыз. Я не могу вашу логику понять. А логика простая, очень простая логика. Ко всем должен быть одинаковый Вот подход. именно что одинаковый подход. Если запрещаем, всем запрещаем. Если разрешаем, всем разрешаем. Не может быть так. Мы всем запретили, говорим, в СЭЗе ты можешь производить. Но это же разница имеется в виду на вывоз и на экспорт. Айырмасы бар да. Биз Кыргызстанга кирген жокпуз го. Сыртка чыгып атпайбы. Өткөндө эле сүйлөштүк эле. Кайра эле эме өтөрүңүздөр да. Не знаю, я Разговаривали же. Ну, разговаривали, ну просто это... Вы даже с автором стали. То, что Нет, там это разговаривали. просто это турамес болот да, ну не знаю, мы в одном месте всем говорим, тут тебе нельзя, сага болбойт, киргизбе деп атабыз, да? Киргизгенге болбойт деп атабыз, бүт барына. А в то же время мы одной какой-то компании, не знаю, кому мы там делаем. Мы одной но компании не делаем. Это и так сегодня работает. Рахмат. Мы сегодня просто запрещаем. Анда сестен сурамчы, силерде электрондук сигарет чыгара алабы азыр? Какая компания у вас электронные сигареты выпускает? Бүгүнкү күндө чыгарыбыз жок. Чыгаруу жок, туурабы? Жок. Бул мыйзамды киргизгенде анда болот, туурабы? Да болот. Только экспортко. Ну просто даже не говорите, какая компания. А у вас были переговоры по электронным сигаретам? Да, были. А что за компания? Ну, азырынча бир эки субъект кирген жатат. Азыр мыйзам өтүп кетсе, буюрса экөө ушу потенциальный инвестор. Ну, название компании скажите хотя бы, кому мы делаем это? Названиясын азырынча айта албайбыз да. Бул деген эмнеге келип туруп заявление жазат, анан названиясын беришет. А ошондо кандай болот? Мисалы биз кодекстерге тыюу салып атабыз, запрет деп ушундай прям штрафтарды көтөрүп атабыз, 10 000 сом көрсөтүп атабыз. Бирөө чегип койсо ошо 10 000 сом болот. А как вот СЭЗи будет производиться и что думаете, там курить не будут, что ли? Бул боюнча эми Кыргызстан территориясына чыкпайт да, только на экспорт будет производиться. Ну, не знаю, сами решайте. Рахмат. Кийинки сөз депутат Сурбалдиева Эльвира Жалалбековна берилет. Марлен Абдрахманович, мен Дастан Далбаевичтин сөзүнө эмнеге кошулуп атам? Запрет, правила должны быть для всех одинаковые. Понимаете, а со стороны, азыр мындай болот атат да, вы устранили конкурентов, и две компании в очень привилегированном положении вы им даете. Это просто получается со стороны, как будто вы разрешаете кому-то заниматься бизнесом. Это откровенное бессовестное лобби. И на это любой нормальный, понимающий эти законы стране, цивилизованной стране, на это бы никто добро не дал. Потому что мы запрещаем, мы здесь в комитете с другим инициатором нашим возмущаемся, ругаемся, 4 000 сомго чүрөбүз деп, эми ал предложение өткөн жок, 10 000 сом деп атасыздар, штраф кылып атабыз да. А тут мы двум компаниям или одной компании на СЭЗе хотим разрешить производство. Неважно, экспорт, не экспорт, какая разница? Мы разрешаем. Марлен Абдрахманович, мен сизди коллега катары сыйлайм. Бирок бул жерде мен могу СЭЗде отурган биздин жетекчилерге кайрылат элем да. Мындай со стороны деле мындай аябай кызыктуу болуп атат да. Депутаттар биз бири-бирибиз менен жанакы мыйзамдарды вообще Кыргызстанга киргизбегиле под видом заботы об наших детях. Получается, мы разрешаем каким-то двум компаниям. Со стороны это очень странно выглядит. Картельный сговор деньги чем барабыз таягындачы в обвинениях. И я вас понимаю, я вас очень хорошо понимаю, они будут на этом зарабатывать, но в нашей практике, в нашей стране, с нашей дырявой границей, конечно, я в этом очень сильно сомневаюсь. Это ни в коем мере мои комментарии лично к вам не относятся, но мне кажется, если мы запрещаем всем, то надо вообще тогда и внутри страны, чтобы этой возможности не было. Но если мы сильно о детях переживаем, а нет, мы просто кому-то разрешаем делать бизнес.
со стороны. Марлен Элвира Мырза. Жалбековна, сизди толугу менен колдойм жана түшүнүп атам. Азыр бул действующий мыйзамда как раз таки эки компанияга разрешение берилип атат. Мен киргизип атам, чтобы почему эки компания, калган киргизе берсин. Почему біз эки компанияга разрешение берет экенбиз, которые зарегистрировались до 2000 года. То есть 2000 жылга чейин. Бирок азыр ССТ эч ким чыгарбайт деп атасыз. Жок, азыр мен айтып коеюн. ССТ азыр чыгарбайт деп атасыздарбы? Элвира Жалбековна. Не выпускают, да? Ну давайте в этот законопроект чек коюп коебуз. Вообще аларды жокко 2000 чыгарабыз. жылга чейин эки компания бүгүн өзүнүн ишмердүүлүгүн регистрация кылып атыптыр. Кийин мындай немен норманы киргизди. Почему эки компанияга 2000 жылга чейин регистрация болгон компанияга все что угодно кылгыла деп разрешение берип Ну, койгон. видимо, кто-то Ну, пролоббировал в значит, свое кто-то время. пролоббировал. Давайте мы их Я вообще говорю, запретим. Такого не должно быть. Пусть те хотят, пусть свою деятельность ведут согласно законодательству АСС свою деятельность. Пожалуйста, кыла берсин. Анан экспортко чыгара турган болсо, экспортко да чыгара берсин деп биз айтып Марлен атабыз. Абдрахматович. Ну, Марлен биринчи окууда Абдрахматович. башкача өттү, биз экинчи окууда. Может быть, мы анда сунушту берип биротолу атабыз. эле чек коюп туруп вообще жокко чыгарып салбайлы. Ошол эки компанияда болбосун депчи. Пожалуйста, Такыр эле кийинкисинде ден соолук. мыйзамды ошондой алып келсеңиз, биз колдоп Жок, беребиз. азыр кандай Азыр дейсиздер? уже биз эки эле эмес, башка компанияларда буга киргенге уруксат берип атабыз. Ну давайте мы, может быть, еще раз пересмотрим, если вы не против. Ну, потому что осталось всего ничего времени. Я поэтому вытащил решение 5 фракций, чтобы... А почему такая спешка? Такая спешка, потому что хочется быстрее законы провести. До того, как мы на каникулы уйдем. Здесь погоды столько лет. Сколько лет этот законопроект стоит? Разрешение двум компаниям. Сколько лет прошло? С 90 какого года? уруксат берсеңиздер жооп берип коеюнбу? И канчанчы жылдан баштап? Бул эски иштеп келген мыйзам боюнча кадимки тамеки товарларын Канчанчы жылдын мыйзамы деп сурап атам Бул сизден. 14-жылы мыйзам. 2014 10 жылдан бери иштеп аткан. Бирок кадимки тамеки чыгарууда катталган эки субъект калган. Ошолор дагы эле бар. А бүгүнкү күндө бул мыйзам проектиси менен электрондук гана сигареттерге Кыргызстан территориясына чыкпайт деген норма менен киргизип атпайбы? Ошол болуп атат. Жок, ошо именно электронный тамекилер калсын. Кошкула электронный сигареталарды вообще ССКда киргизбей койбойлу деп атабыз да. Марлен Абдрахманович, электронный сигарет. Заботимся о детях. И о чужих детях тоже. Мы же не лицемеры. О своих детях думаем, а о чужих не думаем. Мы о их детях, об их детях тоже будем заботиться. Мы же любим детей. Мы любим детей. Вот именно, что вы здесь говорили о каких-то потерях, которые произойдут после того, как мы прекратим. Ну, пожалуйста, здесь, наоборот, эти потери восстанавливаются. Что тут плохого? Здесь я ничего плохого я не вижу. Кыргызстанга кирбесе болду. Марлен Абдрахманович, биз балдарды деги бүт балдарды жакшы көрөбүз, же биз бир балдарды жакшы көрөбүз, башка балдарды жаман Я көрүп спорить калат не аста. хочу, вы сказали свое слово, я сказал свое слово. Всё, Давайте ушул именно электронный сигаретин поддержите, не мен хотите, не поддерживайте. Я вас поддерживаю. Но бул жерден деген электронный сигарет боюнча сунуш киргизет элем да, ушул жагын жокко чыгарып койбойлу. Урматтуу жетекчилер, да мындай Башка жака кичине бурулуп кетти да, на самом деле өзү башка жакта эле. Нукту башка жака. электронный сигарет боюнча кандай дейсиздер? Просто менин коллегам Дасан Далбаевич айткан оюнда нук бар да, бул ошондой болуп атат да, бир жагы менен биз чек коюп жокко чыгаратабыз, а экинчи жагынан какой-то конкретно бир бизнеске уруксат берип атабыз да. Бул мындай кызыктуу болуп калат да. Эми биз жазуу түрүндө берип койсоңуз каралат эле азыр. Не, просто Марлен Абдрахманович, сунушту берели, ошо электронный сигарет алынсын, все, а так мыйзамды комитеттен колдойбуз. деле мына коллегалардын баары эми балдарга каршы биякта Вот сейчас депутаттар жок сунушту да. берип атабыз да ушундай. Именно комитетте отурганда азыр добуш коюп койсоңуз, мен ойлойм, биякта балдарга каршы бир да депутат чыкпайт болуш керек. Шайырбек мырза деле алып келген мыйзам ошол болду да. Биз ден соолукту балдарды ойлоп атабыз деп. Анан Кыргызстандын ичиндеги балдар жакшы, Өзбекстан же Казакстан балдар жаман болуп калмак беле. Ошондуктан мен ойлойм, жалпы биз балдарга мындай кам көрсөк, анда биз эки жүздүү адамдар эмеспиз да. Биз жалпы балдарга көз карашыбыз түз да, Марлен Абдрахманович. Марлен Мен ойлойм, Абдрахманович, сиз каршы болбойсуз да, именно электронный Эльвира сигареттер Жалбекова боюнча. Мен менен сунуш Дастан кошугум керек. Далабаевич азыр сунуш берейин деп ошого мен сурап койдум там. Жаз түрүндө берип Жок, койсо. депутат имеет право поставить на голосование Право любое свое предложение, которое коллеги могут рассмотреть. Мындай, да, если мы действительно заботимся, давайте покажем, как мы заботимся. А то один вносит один законопроект, спорит, 40 тысяч деп чурсек жакшы болду да анда. А второй вносит, говорит, нет, а бизнесом можно заниматься, чужих детей можно травить. Рахмат. Сунушка, ошону сунуш киргизем, ошону коюп коюңуздарчы. Урматтуу коллегалар, эми мындай да уят. Хорошо.
Сөз депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Рахмат, Данияр Эрбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Марлен Абдрахманович, сиз айтсаңыз, мыйзам долбоору сиздин аймагында электрондук тамекини чыгарууга уруксат берип атабыз, туурабы? Биз сөздүн ичинде ошол табачный изделие деп коет, произведенный предприятиями деп жазып атабыз. Ал жерде буга чейин жөн эле жазылып калган. Биз тактап квалификацияларын чыгарып койдук да. Буга чейин эгерде общий эле кетип атса, азыр действующий мыйзамда и так эле жазылып турат. Анын ичинде бардыгы бар. Электронный сигареты да, башкасы да бардыгы бар. Азыр действующий мыйзамда ошондой. Мен просто буларды квалификация кылып чыгарып койдум, тактап койдум. Кайсынысы кандай, кайсынысы кандай. Тыйынтык коддордон бери жазып койдум да. Марлен Абдрахманович, анда айтсаңыз, бул жерден СЭСтен өндүрүлгөн, ушул сиз айтып аткан табачный изделияларды биз сыртка гана сата алабыз, туурабы? Биз Кыргызстандын аймагында сатпайбыз, туурабы? Жок, только сыртка. Демек, биздин жарандарыбыз колдонбойт. Жок, колдонбойт. Бизде бул табачный изделиялар чыгат дагы, биздин экономикабызга пайда келет, туурабы? Конечно, пайда келет. Иш орундары пайда болот. Ооба, иш орун пайда болот. Иш орундары Налоговый пайда түшөт. Налоги түшөт, салыгы түшөт, таможнясы түшөт, анан сыртка биз экспортко чыгара алабыз. Туп-туура айтып атасыз. Урматтуу депутаттар, эгерде мыйзам долбоору Кыргызстандын ичинде колдонбой турган болсок, сатылбай турган болсо, сыртка сатыла турган болсо, анда биз колдоп берели. Добушка коюңуз, менин сунушум ушундай. Рахмат. Рахмат. Азыр эки сунуш түштү, урматтуу депутаттар. Биринчи сунуш бул Эльвира Жылабековнадан, жана экинчи сунуш Алтынбеков Айбек Алтынбековичтен. Башка сүйлөй тургандар жокпу? Сунуш көтөрөлүбү? Анда урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар. Сунуш депутат Сурабалдиеванын Эльвира Жылабековна, Марлен Абдрахманович. Сунушту дошка коюп коюн, дош менен чечели. Урматтуу депутаттар, Эльвира Жылабековна сунуш түштү. Аталган каралып аткан мыйзам долбоору боюнча ушул электронный сигарет деген норманы эки фирманы ошону алып эле коелу деп. Туурабы? Сиз тактап коюңуз сунушуңузду. Именно электронный сигаретти, пожалуйста, бизде Кыргызстандын ичинен да чыгарбасын, Кыргызстандын ичине да кирбесин. Ошончолук биз мыйзамдарды киргизгенден кийин ошол эле сунушта часть электронной сигареты. Мыйзам кирсе дагы ошонун ичинен ошону вычленить деп сурап атпаймынбы? Сөз депутат Сарбашев Талбек Басибековичте. Кечиресиздер, сүйлөбөйлөр деле талаш тартыш болуп калды окшойт. Ким жооп берет? Экономика министрлигинен барбы? Эгер ушул мыйзамды азыр кабыл алып бере турган болсок, биздин бюджетке канча пайда алып келет? Мамлекетке кандай пайда алып келет? Бюджетке канча пайда? Ким жооп берет? Мен жооп берип койсом болобу? Алдын ала эсептөөлөр барбы? Предварительно билесиздерби, биз запрет коюп атканда биз 100 миллион сомдун тегерегиндеги утеря болот деп атпадык беле жана? Кыргызстандын ичинде жок, 100 миллион сом тегерегиндечи. Анан кайра эле бул керек болсо, эгерде СЭСтин ичинен чыгарып калса, ал кайра акча ушул жака эле түшө берет да. Урматтуу депутаттар, азыр мындай кылбайлыбы? Мына турмай, ушу маселени күн тартып алып эле турбайлыбы? Себеби мен себебин айтып коеюн. Данияр Бек, сен башка өзү кантип долг неметен аласың? Хорошо. Турбаев. Просто мындай да, урматтуу депутаттар, хорошо, мен деле как депутат катары, не как представитель, суроо берип алайын. Себеби кечээ эле биз биздин Ташиев Шайырбек Кыдышаевичтин мыйзам долбооруна электронный тамекилерге запрет деп ушу комитетте макулдук бергенбиз да. Себеби биздин жаштар балдар чейип, мына бүгүн социальный комитеттен өтүп тур ал мыйзам долбоору. Анан бу жерде алар каяка барышын билбей, эми бул мыйзам менен келип атканда кандайдыр бир ой туудуруп атат да. Мен жыйынтык кылайын. Ошондуктан мен ойлойт элем, эгерде биз бир ойго келишүүнү алып турганыбыз оң болот эле. Себеби мына биз айтып атат, бул жерде компания айтып атат, алар келет, чыгарат экспортко деп. Но бирок эртең бизге ошо тамеки келбей калса, ошол заводдон чыккан тамекини биздин жаш балдар чегет да. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Биз сатпайбыз деп. Себеп азыр электрон тамекини биз запрет кылганда бизде азыр именно контрабанда өсөт. Себеп бул зависимость балдардын. Буну чекпей койбойт. Булар издейт буну.
толук жок кыла алса десек, ана вообще киргизбеш керек, чыгартпаш керек. Мен оюм, жекен оюм айтып атам. Ошондуктан эгер туура келет жок десеңер, анда мен Эльвира Жылбековдон просто бир депутат запрет алып кирип атат. Биз колдоп берип атабыз. Бир депутат кайра ошону съездде чыксын деп карама-каршылык алып чыгып атабыз да. Ошон үчүн мен жок, мен өзүм оюмду айттым. Марлен Абдрахманович. Данияр Мекович, эми биз Марлен Абдрахманович, Марлен Абдрахманович, биз сизди ыйлайбыз. Бирок бул жерден аябай эки жүздүү болобуз да. Бизди бүт Кыргызстан карап турат. Аябай спорить этип, с одной стороны полный запретке чейин барып атабыз, киргизбейбиз Кыргызстанга. А с другой стороны чужих детей не бывает деген сөз бар да. Эми мындай да, бир нерсе. Аябай мы сейчас как двуличные выступаем. Мен анда дош менен чечип коелу. Эгерде силер бир жак айтып коеюн. Бул Кыргызстанга, Кыргызстандын ичинде Алмаз Акучаевга сөз берип коюңузчу. Алмаз Акучаев. Как колдун? Алмаз Акучаевга сөз. эми ага эч ким мели сөз. Өкмөттөн эч ким сүйлөбөй калды, кабинде мен айтып коеюн. Биз официалдуу түрдө Марлен Абдрахмановичтин вариантын колдогонбуз. Бизге өндүрүү керек. Сыртка чыгарганга экспортко акча керек. Ошондуктан колдоп коюңуздарды суранамын. Ада урматтуу депутаттар, Эльвира Жыгылбековдун сунушуну дошко коем. Ошол мыйзам долбоордагы электронный деген тамекини алып кою боюнча. Эльвира Жыгылбековдун сунушу дошко коем. Урматтуу депутаттар, Эльвира Жыгылбековна дошко өттүк. Дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул Эльвира Жыгылбековдун сунушу менен? 1, 2, 3, 4, 5. Каршы. 2, 3, 4, 5. 5 болду. Анда заседанияга алып барайлы, заседанияда. Анда Себеби заседанияда мындай да, Данияр Мекович, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. 345 миллион сом акцизный налог биз эчтеке эмес, эчтеке болбойт деп атабыз, тыюуну салып атабыз ошол кезде. Өндүрүштү колдойбуз деп өкмөт макулдугун берип атат. Ну что, вы 345 миллионов сможете покрыть вместо запрета? Вот это? Тем более, экинчи окууда бүгүн өткөн комитетте таптакыр жок, мындай съезде болот, исключение жок. Вообще жок исключение. Ошондо президентке эки мыйзам долбоор түшкөндө кайсы мыйзамга колду коет да? Нет, это что такое? Жок, азыр Жок, азыр туура эле айтат. Мындай болот. Урматтуу депутаттар, азыр сунуш өзүнчө палатага чыга турган болду. Себеби биз бул жерде бир жаңсыздык келди. Бирок мыйзамды комитет чечимин дошко коюшубуз керек болот. Биз азыр только сунуш боюнча туура. Сунуш азыр бир кандуу болбоду, спордуу болуп калды. Ошондуктан эгерде спор жаратса, аны палата чечет. Эльвира Жылбековдун сунушун биз палатага отдельно коюп беребиз. Жок, воздержался, то есть баягы. Жок. Анда урматтуу депутаттар. Сиз сунуш берип коюңуз кайра. Процедурный сунуш. Регламент Данияр Эрмекович, воздержался токтоп турсаңар, же каршы болуш керек, же макул болуш керек. Биз азыр 12 кишибиз да. 2 киши берсин, кайрадан добушка коюңанда. Азымдай кылайлы. Урматтуу депутаттар, эгер туура көрсөңүздөр азыр дошот негизи коммуналдык туура айтты. Мындан кийин кайсы мыйзамдар болсо сураныч өзүңөрдүн ой пикириңерди билдирип койгула. Эл карап турат. Түз эфир болот. Коркпосун, каршы болсун каршы, макулса макул берели. Ошону үйрөнөлү, урматтуу депутаттар, сизден сураныч. Анда мен азыр комитет чечимине дошко коем, а бул маселени эртең биз палатада отдельно коюп берели. Анда урматтуу депутаттар, Мен кечирим сурайм, Данияр Мекович, ошондо кандай болуп калат? Мисалы сунушта деген электронный сигаретти, берки сигареттер калтырсын деп атабыз, электронный сигаретти болбосун деп атабыз. А мы сейчас как будем голосовать? Вот я как буду мен түшүндүрүп коеюн. Урматтуу депутаттар, жазуу түрүндө бүгүн берип коюңуздар. Буну эртең биз палатада регламент так жазылган. Кандайдыр бир маселе боюнча спор болуп, тең болуп калса, анда палатага чыгат деп. Анда жалпы жогорку кеңеш ал маселени чечет деп. Биз сиздин сунушуңузду бир жаңсыздыкты чече албадык. Ошондуктан буну биз палатага решенияга киргизебиз. А бирок комитет чечимини биз баары бүгүн дош менен чечишибиз керек. Просто анда Шайырбек мырзанын мыйзамы боюнча да анда ачык айтыш керек.
Ошол Менде- жакты биз менде 200 бир кылып алачы тактоочу депутаттар суроо бар. комитеттен. Данияр Данияр Мекович, суранычы. Жо, мен эми депутаттар шилиолай деген үчүн мен сөз берип атам мына депутаттарга. Конечно, Менде дош бир коем. суроо бар, тактоочу. Суроо берип алайынчы. Айсан ошондо. Айнур айым, сиз эмнеге унчукпай атасыз? Кандай пайдасы мамлекетке, канча пайда алып келип атат бюджетке же зыян алып келип атабы деп суроо берип атат сизге. Сиз бар экенсиз го бул жерде, мына чакырылгандарда Айнура Доктурбаевна деп жүрөт. Сиздин директору эмне үчүн айта албайсыз? Сиз мамлекетке канча пайда алып келесиздер, канча зыян алып келесиздер? Эми биздин балдардын ден соолугун ойлоп атабыз, чын, аныбыз туура. Андан кайтпайбыз. Эгерде бул пайда алып келбесе, зыяндан башкачы, анда тем более да. Жооп берип койсоңуздар ошо так. Биз бирөөнү запрет коюп, анан бирөөнү өткөрбөйбүз да чындыгында, туура эмес да бул. Башка. Саламатсыздарбы? Бул Мен жооп угуп алайынбы, кое тургулачы. Урматтуу депутаттар. Жооп бересиңерби? А что так торопимся тогда? Неге анда шашып атабыз биз? Биздики айырбысы менен келген мыйзамдар өтпөй калып атат го. Айырбы жокпу, Айнура айым? айырбысы Эльвира Жиргалбековна, я хочу ответ слышать. Айнур Доктурбаевна. Мен айтып коеюнчу, айырбаны биз мындайда бул требовать этилбейт. Мы приводим в соответствие, который налоговый кодекс уже закон приняли. Өткөндө колдоп бергенсиңер атайын бул пунктту. Налоговый кодекс бул мыйзамдан өйдө турат. А биз производствону колдойбуз. Биз официалдуу түрдө Марлен Абдрахмановичка Эч ким каршы эмес. Пайда зыянын айтып койбойбу мамлекетке? негизинен Айырбысы жок экен. оң корутундуну бердик Марлен Абдрахмановичка. Рахмат, аз мен. Жо, суроо токтоп турасыз, суроо. Эмне кылайлы? Урматтуу депутаттар, мен азыр жооп берип коеюн. Айнур айым, жооп бербейсизби? Алмазбек Акунжанович. жалпы бул мыйзам долбоору каралганда өндүрүш жагынан каралган, ал эми СЭС булар обособленный да. Булардын продукциясы полностью экспортко ориентированный. А то, что мурунку айтылып аткан законопроект, ал бул территорияда. А бул каралып аткан мыйзам долбоору бул сыртка гана чыкканга ориентированный. Поэтому бул өндүрүш багытынан каралганда бул сыртка гана чыгат да СЭСдики. А биз запрет коюп алып анан муну чыгарып атабызбы? Запрет на территории же, а СЭС всегда же обособленная территорияда. Ал жакта өзүнчө регулирование. Только экспорт. Өзүбүз өндүрүп, ошондо мамлекет канча пайда алып атат? Мыйзамда жок тандай. Бүт бар тыюу салынсын деп атпайбы? Таптакыр Алмаз Акунжанович, мен ошондуктан айтам да, мындай мыйзам келгенде ушул өкмөттүн мүчөлөрү, министрлер орун басары даярданып келбейби? Мен сизге эмес, мен мына биздин министр орун басары айымга айтып атам. Мындай депутаттар сураган так жооп бергиле деп, өзүңөрдүн позицияларды коргобойсуңарбы? Кээде депутаттарды бири-бирине талаштырбай. Силер так позицияларды айтып, так программаны айтпайсыздарбы? Силерге так суроолор берилип атат. Силер айландырып башка жакка кетип калып атасыздар. Анда урматтуу депутаттар, келиңиздер. Жок, берден оны таппайбыз, Тасандалбаевич. Уже дошко келдик, сунуштарга өттү. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтөбүз. Комитет жалпы мыйзамды эми биз мына сунуштарды талкууладык, урматтуу депутаттар. Эми мыйзамдын комитет чечимине өтөбүз, мыйзамга өтөбүз. Данияр Мекович, подождите, мен кечирим сурайм. Вот теперь смотрите, если мен сам СЭСка мейли Марлен Абдрахманович алып келип сунушуна, кроме электронных сигарет, макул болсо, мен кантем анда? Если я против только электронных сигарет, обычный табак пусть остается. Вот как тогда голосовать? Есть половина коллег, они же против ошол жагында. Мен түшүндүрүп атпайм. Бул сунушуңуз өтпөй. Жок, мен азыр каршы бериш керек. Жок, мен азыр мен сизге түшүндүрүп атам, Илюш Жылбай. Азыр биз сунушуңузду тең болуп өтпөй калды. То есть өтпөй калды деп айтпайм, просто чечилбей калды. Буну биз эми регламент так жазылган. Спорный моментте буну жогорку кеңештин отурумуна чыгат. Отурумуна биз мына бекитип кетебиз. Отурумда эгерде сиз сунушу өтүп калса, анда автоматически бул нормадан чыгып калат.
ошол статьядан ошол ошондо жок, мен норманы түшүндүрүп атам. регламент боюнча жазуу түрүндө бериш керек эле да. Сиз жазуу түрүндө карап туруп ошондо сунушка бергиңиз керек эле. Анан мындай эле Мен булар айтып атпайбы, азыр ушул отурган жерде беребиз дейт жазуу түрүндө. Депутат имеет право свои предложения в любом формате вносить, на комитете и ставить на голосование. Марлен Абдрахманович, но не надо сейчас тоже переигрывать. Палатада сиз устный киргизип коюп атпадыңар Марлен беле? Абдрахманович, азыр мыйзамга өтөйлү. Мыйзамга өтөйлү. Келиңиздер. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаттары Кенжебаев жана Маматалиев тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору жактырылсын. Жананы бир эле мезгилде экинчи, үчүнчү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, 5 фракциянын 7 фракция экен, туурабы? 7 фракциянын чечими бар экен, экинчи жана үчүнчү окууда колдоо боюнча. Ошонун негизинде комитет чечими боюнча экинчи жана үчүнчү окууда колдоп Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын деген чечимди дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сунуш өттү. Чечим өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоор экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Бирок Элвира Жылабековнанын сунушуну биз Жогорку Кеңеште өзүнчө дошко коюп беребиз. Рахмат. Чечимге киргизгиле. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселе